УКМКнын сотко жазган катында прокуратуранын күбөлөрү саясий кырдаал өзгөрүп кеткенин билдиришип, сотко келүүдөн баш тартты. Демек, ал күбөлөрдүн Атамбаевдин саясий кысымы менен сиздерге каршы көрсөтмө бергени айкын болду. Сот эми кандай чечим чыгарат деп ойлоп жатасыз? 50ден ашык күбө, 60тан ашык документтер, ошонун ичинде видео жана аудио жазуулар, прокуратуранын бизге койгон доматтары, айыптары негизсиз, абсурд, жалган жала экендигин далилдеди. Прокуратуранын айыптоочулардын күбөлөрү сотко келбей качып жүрүшөт. Бүгүн алардын сотко келбей жатканын себеби белгилүү болду. УКМКнын башкармачылыгы биз аларды сотко алып келелик десек, келбей атышат. Анткени Кыргызстанда саясий, коомдук ситуация өзгөрдү деп. Бул моюнга алуу өзү биздин ишибиз саясий мотив менен, саясий заказ негизинде болгондугу. Ал заказчиктер бүгүн түрмөгө түшүп, заказды аткарган тергөөчүлөрдүн бир тобу бошоп кеткендигинен улам болуп жатат. Дагы бир жолу келип, жалган айтып, өзлөрүнүн мыйзам алдында, абийиринин алдында, тарыхтын алдында күнөөлөрүн чоңойткусу келбей жатышат. Демек, актоо чечимге чыгат экен да. Эгер андай чечим чыгарылса, мыйзам боюнча депутаттык мандат кайтарылып берилиши керек. Сиз ал мандатты алып парламентке барып иштейин деген оюңуз барбы? Мыйзам боюнча сот жөн эле актабастан менин эмгек укугумду жана башка укуктарымды камсыз кылыш керек. Процессуалдык кодекстин негизинде соттун чечиминде депутаттык кызмат мандат кайтарылып берилсин деген талап сөзсүз түрдө болот. Акталуу, реабилитация катары мен ал мандатты алам. Бирок бүгүнкү парламент менен, бүгүнкү состав менен барып иштейин деген оюм жок. Ал мандатты мыйзам түрү алгандан кийин, мыйзам түрүндө кайрадан тапшырып берем.